Көп майрамды көрдүм эле дүйнөдөн, кары жашы шапар тээп гүлдөгөн, улуу сөзүн кичи укпай кызуудан, баалуу сөздөр жерде калган сүйлөнгөн. Канча каалоо айтылса да жүрөктөн, канча бата берилсин ак тилектен, каалоо менен тилектерди аткарчу ким бар эле жашоого аны түнөткөн. Азырчы майрам шаңы башкача, каалоо тилек бата берип таптаза, баары башка болот беле биле албайм, ошол күнү эне эшик какпаса. Бейтлехемдин көчөлөрү жакчыйма, элге толгон баары жатак издешет. Бири кетсе бири келип шаарга, бири алып, бири жүгүн жүктөшөт. Акыркы эшик араң-араң кагылды. Алсыз эне аста жабуу жаманды, ырайым кыл, баш коерго жер барбы? Сезип турам көз жаруучу маалымды. Түртүп салуу кыйын болуп кожоюн, жардыларга орун берди короодон. Ушул түнү улуу уулу Кудайдын жат такырда жабуу болуп кыроодон. Кабар кылып периштелер асмандан, жылдыз жанып кабар алды даанышман. Улуу Кудай адам болуп келгенин уктагандар укпай билбей калышкан. Күлкү, ырлар, шаңдуу кече оюндар ушул маалда күчүп турган кезеги, мурда уктап укпай калса каларды, азыр адам ойго туруп сезеби? Сезбейт окшойт. Күнөө көзүн буугандан, ичимдиктер абийирлерди жуугандан, ошондуктан көптөр ушул күндөрү калат билем жүзү менен булганган. Бир тууганым чакырамын күрөшкө, чыгалычы эшиктерди какканы, мейли ары карап кетсин жакпаса, эшик ачып күтөт сени жакканы. Ыйса бүгүн жүрөктөрдө төрөлсүн, тынчсызданган тынчтык ойго бөлөнсүн. Буга чейин жүлүгү жок жүргөндөр Ыйсаны таап жалгыз ага жөлөнсүн.